Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору менин мекеним Кыргызстан 15-чи республикалык балдардын чыгармачылык фестивалынын жабылыш аземи Ысык көлдөгү Ынтымак паркында өттү. Жүрөктөрдөн ырсунган, талайынын ырын-ырдап булбул куштардын салган. Кочагын жайып жер асманы кубанып бизди кырышкан. Тынчтыктан ырын-ырдайбыз, тынчтыкта өсүп жыргайбыз. Менин мекеним Кыргызстан 15-чи фестивалына таланттуу балдар кереметтүү көлжегин шаңга бөлүшүп, Кыргызстандын 7 дубанынан келишип, ырдап бийлеп манас айтып, комузда кол ойнотуу өдүрлөрүн тартуулаштыргандыктан өдүрлүү таланттуу балдарга дагы дүркүрөтө кол чаап коштоп коебуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Сейтек борборунун окуучулары, Чолпондо шаарынын коноктору. Бүгүнкү республикалык балдар сынагынын фестивали, 15-чи фестивали жабылыш аземинде турабыз. Жана ушул жабылыш аземи бизде Чолпондо шаарында быйыл эле бир ай мурун ачылган паркыбыздын аянтында болуп атат. Сиздерге абдан ыраазычылык билдирет элек. Жана ошондой эле көп Сейтек борбор тууралуу айта кетсек, эл аралык деңгээлде катышуучулар болуп эсептелет жана эл аралык фестивалдардын жеңүүчүлөрү болуп дагы саналып келет. Жана талапкерим биздин балдарга ошол бойдон эле өсүп өнүгүп Кыргызстан деңгээлинде жана эл аралык деңгээлде ушул Кыргыз мамлекетинин даңкын чыгарган бардык ийгиликтер коштоп жүрө берсин. Урматтуу коноктор, кымбаттуу балдар, бүгүн ушундай биз 3 күн сиздер менен катуу таймашып, комузда кол ойнотуп, бий менен, ошондой эле дастан, манатчылык менен балдар өз өнөрлөрүн көрсөтүп атышты. Эми ар бир сынакта жеңүүчүлөр жана жеңилгендер болот. Бирок бул сиздер чыгармачылык аркылуу бул жерде достоштуңар, досторду таптыңар, жаңы бийлердин ыкмаларын үйрөндүңөр, комузда кандай ыкмалар бар ошолорду үйрөндүңөр, Ысык көлдө эс алып жатасыңар, ошол кандай бизге жетишкендик, балдарга мындан ары дагы ийгиликтерди каалап кетким келет. Биздин фестиваль, Кыргызстан менин мекеним аттуу фестивалыбыз мындан ары арышы кеңири болсун, мындан ары дагы бийик деңгээлдерге жетип, биздин эл аралык деңгээлге жетели. Ийгилик каалап кетким келет, ийгиликтер коштоп келе берсин. Биздин фестиваль сынак эл аралык деңгээлге жетип, ушул Ысык көл жергесинде жылына өткөрө берели.
Фестивалдын башкы максаты Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханиядагы акылактуу өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын, ошондой эле кыргыз жараны концепциясынын улуттук нарк улуттук программанын алкагында өткөрүлдү. Биз ошо Кара Көл шаарындагы Келечек би ансамблиндебиз. Биз абдан күчтүү ансамбль деп эсептейм. Себеби биз аябай көптөгөн конкурстарга, баш байгелерди жана көптөгөн ийгиликтерге жетишип келебиз. Биздин жетекчибиз Айпери Култаева. Биз ошо сколго келгенден мен ошо эмоцияларыбыз вообще сон болуп, анан кийин фестивалдар сон болуп өтүп, пайдалуу нерселерди башка коллективдерден көрдүк. 3-чү орунга Манас айтуу боюнча Бишкек шаарындагы номер 95 мектеп гимназиянын окуучусу Кутман Арстанбеков жана ошондой эле комузчулар ансамблі Ош шаарынын Келечек балдар чыгармачылык борборунун айгине комузчулар ансамблі комуз менен жекиче күү чертүү боюнча номер 95 мектеп гимназиянын окуучусу Арнел Рашитов 3-чү орунга ээ болушту. Би боюнча 3-чү орунга Асол элдик би ансамблі жана ошондой эле Айденек би ансамблі ээ болду. Экинчи орунга Манас айтуу боюнча Жумгал району Шатман Садыбакасоватынын орто мектебинин окуучусу Марала Мантурова, ал эми комузчулар ансамблі боюнча Кара Көл шаардык балдар чыгармачылык үйүнүн Келечек комузчулар ансамблі, ал эми комуз менен жекече күү чертүү боюнча Келечек комузчулар ансамблинин мүчөсү Бекжан Керимкуловдор экинчи орунга ээ болду. Ал эми би боюнча экинчи орунга Дея элдик би ансамблі жана Ариет хореографиялык би ансамблі жана Келечек Кара Көл би ансамблі ээ болушту. Ошондой эле биринчи орунга Манас айтуу боюнча Жалал Абад облусунун Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн Нафиса Абдилажанова, комузчулар ансамблинин Бишкек шаарындагы номер 95 гимназиясында өтүлгөн Байшики ансамблі жана ошондой эле комуз менен жеке күү чертүү боюнча Кара Көл шаарындагы Келечек комузчулар ансамблинин Назира Ратбекова биринчи орунга ээ болушту. Ал эми би боюнча биринчи орунга Ариет хореографиялык би ансамблі, Келечек Кара Көл би ансамблі жана Асол элдик би ансамблі биринчи орунга ээ болушту. Жети дубандан келген таланттуу балдар бир жума бою өнөрлөрүн тартуулашып, көл жегинде атайын оюн соктурууга катышып, бири-бири менен достошуп, жакшы күндөрдү өткөрүштү. Фестиваль уланып, таланттуу балдар жергебизде көбөйө берсин.